Нас Абдуллабекович, начните регистрацию. Нормально? Раз. Уважаемые коллеги, всех прошу пройти регистрацию. Сейчас в зале имеется 27 человек, 26-27 человек. Кворум имеется, мы правомочны начать нашу сессию. Очередная 14-я сессия была созвана на основании постановления Президиума от 23 января 2023 года. Так, из 45 депутатов сейчас в зале находится 27, кворум имеется, сессия правомочна начать свою работу. 14-я сессия Бишкекского городского Кенеша 28-го созыва объявляется открытой.
Уважаемые депутаты, на нашей очередной сессии принимает участие мэр города Бишкек, заместители мэра, руководители структурных и территориальных. Уважаемые коллеги, пожалуйста, минутку внимания. Территориальные подразделения мэрии города Бишкек и представители силовых структур. Уважаемые коллеги, по сложившейся нашей традиции от вашего имени и от себя лично позвольте поздравить с прошедшими днями рождениями и пожелать крепкого здоровья нашим коллегам. Акунова Лира Акуновна. О, Сариев Талайбек Жолдошпаевич. Салымбеков Джумабек Мамытбаевич. Абдулабек Улу Манас. Шаршимбай Улу Руслан. Уважаемые коллеги, поздравляю некоторых с днем рождения, некоторых с прошедшим днем рождения. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов. Уважаемые коллеги, приступим к работе. Согласно регламенту Бишкекского городского кенеша, для работы сессии нам необходимо избрать секретариат и счетную комиссию. Есть предложение секретариат из 6 человек сформировать. Других предложений не будет, коллеги? Казбек Хошхорыч, пожалуйста. Так, фракция МГЕК Акунова Лира Акуновна. Фракция Атаджур Кыргызстан Эдик Шарипович. От Ищинима. Арнас Жумакадырович. Арнас Жумакадырович, да? А? Фракция Интымак. Казбек Хошхорыч. От фракции Интымак. Кто в секретариате у вас будет? Наргиза Хамчебековна нет в зале, поэтому... Все хорошо. Так, Өнүгүү прогресс Асанбеков Жаныбек Асанбекович, социал-демократы Душикеева Ильнура Хачхыновна. Как будем голосовать, списком или по кандидатуре? Списком. Тогда ставлю на голосование. Кто за? Прошу голосовать электронно, коллеги. Подчинили. Привыкли, что не работает, да? Дайте голосование, аппарат. Интерфейс поменялся. За 33, воздержавшихся против нет. Принято. Так, уважаемые коллеги, нам необходимо также избрать счетную комиссию в количестве 6 человек. Других предложений, если не будет, тогда от фракции МГЕК Алымбаева Елизавета Бердеевна, от фракции Атаджур Кыргызстан Сурапаев Талай Каримжанович, от фракции Рамина Рамазановна. Рамина Рамазановна. От фракции Интымак Халыхов Мизамедин Абдрахманович, Өнүгүү прогресс Давыдов Эрмырза Давыдович, от фракции социал-демократы Тимиркулов Талай Урумбекович. Не, мы поменяем? Да. Да, на Талай Болотбековича. Талай Болотбекович, да? Так, Талай Бил. По каждой кандидатуре будем голосовать или списком, коллеги? Тогда ставлю на голосование, коллеги, прошу голосовать. За 30, воздержавшихся против нет, проходит, уважаемые коллеги. Спасибо.
Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению проекта повестки дня очередной 14-й сессии Бишкекского городского кенеша 28-го созыва. Проект повестки дня сессии, а также все необходимые материалы у вас на руках имеются. Нам необходимо утвердить проект повестки дня сессии. Для этого нам необходимо для начала за основу проголосовать. Ставлю на голосование, если предложений нету. Прошу голосовать. Всего проголосовало 34, за, воздержавшихся нет, принято. Уважаемые коллеги, предложение... Пожалуйста, Джамак Мамадович. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Куангамбар Ильич, могу биринчи маселеничи, экинчи, үчүнчү маселени биздин внутренний өзүбүздүн ичара маселелер, ошону биринчи, экинчиге коюп, экинчи, үчүнчүнү. А биринчини болсо үчүнчүгө койбойлубу? Ошондой сунуш кийрем да. Өзүбүздүн внутренний вопросторду биринчи чечип алып, бат-баттан. Андан кийин уже введение налога, анан жана тарифтерди уже үчүнчү, төртүнчү кылып карасак кандай дейсиз? Не возражаю. Ставлю на голосование предложение Джамака Мамадовича. Новый дайте. Всего проголосовало 34, за 34, воздержавшихся против нет. Так, повестка тогда у нас изменилась. Новую повестку. Других предложений нет, коллеги? Тогда нам необходимо проголосовать за проект повестки в целом для принятия, для утверждения ее. Вот как предложил Джумабек Мамадбаевич, с учетом его предложения, прошу проголосовать за повестку в целом. Ставлю на голосование, коллеги. Всего проголосовало 35, за 35, воздержавшихся против нет. Повестка утверждена. Уважаемые коллеги, переходим к рассмотрению первого вопроса о внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению Бишкекского городского кенеша об утверждении составов постоянных комиссий Бишкекского городского кенеша 28-го созыва от 30 июля 2021 года за номером 3. Докладчиком по данному вопросу является председатель постоянной комиссии по регламенту Сурапаев Талабек Каримжанович. Пожалуйста, Талабек Каримжанович. Добрый день, уважаемые коллеги. Постоянная комиссия по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку Бишкекского городского кенеша рассмотрела на заседании комиссии письма фракции МГЭК, Атажут Кыргызстан и Шеним о переводе членов фракции в постоянную комиссию по экономике, бюджету, финансам и инвестициям депутатов Чалова Ильяза, Токтогулова Максат и Акылбек Асылбекович. Согласно пункту 38 регламента, численный состав постоянных комиссий, в каждой постоянной комиссии должны присутствовать депутаты от каждой фракции. Число депутатов постоянной комиссии от каждой фракции должно быть пропорционально числу мандатов от каждой фракции. Пунктом 39 регламента Бишкекского городского кенеша определено, что в течение срока полномочий созыва в случае необходимости в состав постоянных комиссий могут вноситься изменения и дополнения. Уважаемые коллеги, прошу вас поставить на голосование проект постановления Бишкекского городского кенеша о внесении изменений в приложение к постановлению Бишкекского городского кенеша об утверждении состава постоянных комиссий Бишкекского городского кенеша 28-го созыва от 30 июля 2021 года за номером 3. Так, уважаемые коллеги, сначала нам необходимо принять проект постановления за основу, а потом вы свои предложения будете вносить, или вы сейчас хотите?
Как? Вопросы уже по постановлению. Давайте тогда я ставлю на голосование для того, чтобы принять проект постановления за основу. Прошу голосовать, коллеги. Всего проголосовало 35, за 35, воздержавшихся против нет, за основу принят. Слово предоставляется Махсат Джумакадыровичу, затем Казбек Хошхорович. Пожалуйста. Для внесения предложений в проект Доброе постановления. утро, уважаемые коллеги. Я хотел всего лишь внести предложение, может, без обсуждения ли, на голосование поставить. Нет. Ну, докладчик уже выступил, я снимаю свой вопрос. Вы тоже, Казбек Хошхорович? Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные, фракция Интумак, Ергешев Казбек Очкурович. Я бы хотел просто спросить, к чему вот это все вносить в состав постоянной комиссии по бюджету, дополнительно еще от 3 представителей, ведь там и так достаточно, и не всегда могут собрать кворум. Месяцами иногда бывает не проводится из-за кворума, а теперь еще сложнее будет в дальнейшем. Или же какие-то есть корыстные цели, имея большинство голосов от 4 фракций, переизбрать председателя комитета. Надо сразу же реально говорить сейчас, к чему это все. Почему? Потому что на сегодняшний день, уважаемые коллеги, у нас и так БГК, в Бишкекском городском кенеше, идет деление. Уже на 2 группы разделились. И этот раздор к хорошему не приведет. Поэтому, я думаю, уважаемый Куанышбек Амбаралиевич, вы сами взять должны в руки это все, чтобы стабилизировать внутри БГК, не было раздора, чтобы сплоченно вместе все работали. Это будет сильно влиять на какие-то будущие проекты, на какие-то будущие положения, чтобы совместно все были в общем, в честном отношениях работали, да? Спасибо. Хорошо? Спасибо. Пожалуйста, Джон Ахмадбаш. Ответить, да, нужно? Давайте я, наверное, отвечу. Казбек Хошхорович, в соответствии с законом, каждая фракция имеет право внести своего кандидата, воспользовавшись законодательством, каждая фракция внесла, президиум рассмотрел, и на сегодняшний день мы рассматриваем этот вопрос. Никаких, как вы сказали, корыстных интересов здесь нет, мы все работаем на благо горожан. Раздора я тоже, как председатель городского кенеша, не чувствую никакого. Сплоченность в наших рядах как никогда, я думаю, на сегодняшний день. Очень надеюсь на то, что и впредь мы будем сообща работать в интересах города и горожан. А сейчас, уважаемые коллеги, я предлагаю перейти уже к голосованию, потому что есть вопросы, которые необходимо обсуждать. Это всего лишь внутренний технический вопрос. Если других предложений нет, тогда я ставлю на голосование проект постановления для принятия его в целом. Прошу голосовать, коллеги. Так, всего проголосовало 34, за 34, воздержавшихся против нету. Постановление принято. Спасибо, коллеги. Переходим к рассмотрению второго вопроса о внесении изменений в приложение к постановлению Бишкекского городского кенеша об утверждении председателей и заместителей председателя постоянных комиссий Бишкекского городского кенеша 28-го созыва от 30 июля 2021 года за номером 4. Докладчиком является председатель постоянной комиссии по регламенту Сурапаев Талайбек Каримжанович. Пожалуйста, Талайбек Каримжанович. Спасибо, пан Камбаралич. Сейчас. Председатель пусть зачитает, я вам дам. Без обсуждения вы хотите? Коллеги, поступило предложение перейти к голосованию без обсуждения. Если никто не возражает, тогда переходим к голосованию. Прошу проголосовать для принятия проекта постановления за основу.
Всего проголосовало 35, за 35, воздержавшихся против нет, за основу принято. У кого есть предложение к проекту постановления, коллеги? Если предложений нет, тогда переходим к голосованию для принятия постановления в целом. Прошу голосовать. Видать, очень. Всего проголосовало 35, за 35, воздержавшихся против нет. Постановление в целом принято. Спасибо, коллеги. Переходим к рассмотрению третьего вопроса о введении налога на имущество на территории города Бишкек. Докладчик, первый заместитель мэра города Бишкек Байгончоков Мирлан Конушбекович. Пожалуйста, Мирлан Конушбекович. Талай Жолдошбаевич, пожалуйста. Секунду, Мирлан Конушбекович. Урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы? Ушул маселе боюнча биринчи вице-мэр толук маалыматын мына түз эфир болуп атат онлайн. Толук маалыматын кыргызча, орусча берип койсо, анын үстүнө бул шаарда ушул элдин арасында кошумча салык кирет деген көп сөз жүрүп атат. Ушул боюнча толук маалымат берип койсоңуздар, анан өткөндө да президиумда айттым эле, ушул боюнча мэриядагы өзүнүн кошумча маалыматындагы сайттарга чыгарып койсо депчи. Ушул сессиядан кийин чыгарып койсоңуздар, биздин кор кеңештики дагы ушу сессиядан кийин чыгарат болуш керек, ал дагы аппарат жетекчисине айтылган. Ушул боюнча толук маалымат берип койгулачы. Чындыгында элдин арасында, шаардын тургундарынын арасында кошумча салыкты Бишкек шаардык кеңеши киргизип атыптыр деген гана сөз жүрүп атат да. Рахмат. Саламатсыздарбы. Талай Жолошбаевичтин айтканына кошулам. Азыр Фейсбукта да башка жакта дагы могу шаардык кеңештин депутаттары жол киренин да көтөрөбүз деп маселе көтөрүп атат деп атат да. Ошол шаардык кеңештин инициативасы эмес менимче. Туурабы? Ошону өзүңүздөр ким көтөргөн жатабы же ушундай маалыматтар так берип койсоңуздар, биз элге күнөөлүү кыла бербей. Рахмат. Рахмат. Мирлан Конушбекович, баштай бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Кубанган Баралович, урматтуу Эмил Мырзакулович, урматтуу депутаттар жана чакырылгандар. Бишкек шаардык кеңешинин Бишкек шаарынын аймагында мүлккө салыкты киргизүү жөнүндө токтомунун долбоору боюнча сиздерге кыскача маалымат берип кетүүңүздү суранабыз. Кыргыз Республикасынын салык кодексинин жаңы редакциясы Кыргыз Республикасынын салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө 2022 жылдын 18 январында номер 43 мыйзамына ылайык киргизилген болчу. Аталган мыйзамда мүлк салыгы 2022 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында күчүнө кирет деп белгиленген. Ал эми 2023 жылдан 1 январынан тартып тиешелүү административдик аймактык бирдиктердин аймактарында жергиликтүү кеңештердин чечимдери менен күчүнө кирет деп белгиленген болчу. 2023 жылдын 1 январынан тартып Бишкек шаарынын аймагында мүлк салыгынын жаңы түрү киргизилбейт. Бирок тиешелүү административдик аймактык бирдиктердин аймактарында жергиликтүү кеңештердин ченемдик укуктук актылары менен колдонуудагы салык мыйзамдарынын чегинде мүлк салыгы аныкталып атат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык келтирүү жана жогоруда аталган мыйзамды аткаруу максатында Бишкек шаардык кеңешинин Бишкек шаарынын аймагында мүлккө салыкты киргизүү жөнүндө токтомдун долбоору иштелип чыгып, сиздердин карооңуздарга киргизилген. Же болбосо кыскача айтканда, бул салык азыркы күндө бар. Бул салыкты Кыргыз Республикасы боюнча бардык аймактарында төлөнүп атат. Биз баягы 2022 жылдын 18 январындагы салык кодексин күчүнө киргизип атканда ошондой пункт бар болчу да. Эмкиде 2023 жылдан баштап бул салык күчүнө жергиликтүү кеңештердин актылары менен киргизилет деп. Бул салык кодексинде да аныкталган, биз ошону эле өз күчүнө киргизип атабыз. Жаңы салык киргизилбейт. Менде болду, эгерде суроолор болсо, жооп бергенге дайынбыз. Рахмат. Мирлан Конушбекович, сөз Казыбек Кошкоровичте.
Фракция «Интымак», Ергешев Казыбек Очкурович. Вот вы сейчас введение налога на имущество без изменений же будет, ура? Да, никаких изменений нету. В соответствии с законом Кыргызской Республики, который был принят о введении нового налогового кодекса, там было определено, что за 22 год этот вид налога как бы по новой как бы вводится в действие. На 22 год, соответственно, с этим законом, а с 23 года это уже будет местными органами приниматься. Мы просто приводим в соответствие. Ни одна ставка налога, она не меняется. Хорошо, вот здесь имущество. Что входит в имущество? В имуществе оно подразделяется на недвижимое, движимое и То есть земельное. машины и дома, да? Машины, В разрезе дома, можете сказать, сколько домов? участки. Да, в разрезе сколько домов и сколько машин на сегодняшний день у нас оплачивает налог в городе? Есть цифры? Именно вот в количественном выражении нет. У меня есть цифровые показатели, сколько поступает от Нет, в видов разрезе нужно. Вы же пришли на сессию, должны у вас данные быть, а в разрезе сколько домов на сегодняшний день платят налоги, за сколько автомашин платят налоги. И сейчас вот говорили по поводу катализаторов. Какие есть уже определения работы по выявлению, у кого есть машина-катализатор, и как с ними будет штрафовать, будут, не будут. Вот эти вот проекты есть у вас сейчас? На 2023 год по транспорту в целом прогнозно было взято 405 тысяч. Из них легковых автомобилей 331 тысяча, грузовых автомобилей, микроавтобусов 56 тысяч, а спецавтомобилей 5 тысяч и мототранспорта 2500. В свою очередь они также подразделяются по году выпуска и по объему двигателя. Исходя из этого рассчитывается сумма налога. Что касается по катализаторам, да, данный вопрос сейчас остро стоит, поскольку во многих машинах они были сняты. Мирлан Кулмышбекович, мы сейчас налог на имущество рассматриваем, а не катализатор. Еще есть вопросы, Казбек? Пожалуйста. Вообще повышение предусмотрено на налоги имущества движимое в дальнейшем? Как вы планируете? Мы Чтобы, изучаем. а то сейчас вот правильно отметили коллеги, что сейчас в соцсетях обсуждают, что повышает, БК там вносит. Вот вы сразу это все тучи развейте, пожалуйста. В ближайшее время предусмотрено ли повышение налогов на имущество? В настоящее время со стороны мэрии изучается данный вопрос. Есть ли возможность увеличения налога на имущество, после которого будет внесено на рассмотрение? То есть планируете, да? Мы изучаем данный вопрос. Если будет необходимость, мы будем вносить Потому что на сейчас тарифы рассмотрение. поднимаются на вывоз мусора, на воду и так далее. Почему? Потому что инфляция идет, все равно... Это будет зависеть от социально-экономического ситуации в городе, в республике. Исходя из этого будет вноситься предложение. Спасибо. Если других предложений нет и вопросов, уважаемые коллеги, нам необходимо принять проект постановления за основу. Прошу проголосовать. Всего проголосовало 37, за 37, воздержавшихся против нет, за основу принято. Предложение к проекту постановления имеется? Если нет, тогда ставлю на голосование для принятия проекта постановления в целом. Прошу голосовать, коллеги. Всего проголосовало 37, за 37, воздержавшихся против нет. Постановление принято. Спасибо, Мирлан Кулмышбекович. Рахмат, уважаемые коллеги. Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Так, 4-й вопрос о тарифах на услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов в городе Бишкек. Докладчик, заместитель мэра города Бишкек Шамуралиев Джергалбек Джумадылович. Пожалуйста.
Слушай, Хазбек. Да, запись закрыта уже. Предложение у вас? Да, давайте послушаем. Пожалуйста. Саламатсыз ба, урматтуу депутаттар. Уруксат берсеңиз, анда Коллеги, пожалуйста, внимание. Пожалуйста. негизги акыркы мынакей убакта биздин Бишкек шаар боюнча мына ошо тиричилик калдыктар боюнча негизги маселе жарылууда. Өзүңүз көрүп атасыңар. Негизги ошонун маселелердин бүт көп шарттары келип чыккан. Бул ушу тазалык системасында, тазалык ишканасынын келген көйгөйлөрүндө. Ал көйгөйлөрүнө токтолуп кетсек, бул биринчиден мына өзүңөрдүн комиссиялардан өттү, өзүңөр уктуңар буга чейин. Ошолордо айтылды. Негизги көйгөй ушул тазалыкта негизги биздин ишканада жаралган дефицит, каражат дефициттеринде. Бул эмнени негизинде келип чыккан? Бул биздин бүгүнкү тарифтин 22 сом 50 тиын деп коюлган баасында. Ошонун себебинен бүгүнкү биздин ишканада толук каражаттарын жана чыгашаларын жаппаганын себебинен. Бир эле мисалдарды айтып кетсек, бүгүнкү күнү күйүүчү майлардын кымбатташы 181%. Жана башкалар жана автолдун 229%. Нигрол 142%, аккумулятор 161%, автошиналардын 207%га кымбатташы. Жана акыркы жолу ошол ишканада сатып алынган техниканын өзү 2015-жылы сатып алынып, ЭБРР долбоорунун негизинде. Жана ошо ЭБРР долбоорунун карызын төлөөгө да маселе жаралууда. Бүгүнкү күндө ишканада карап келсек, акыркы убакытта эле тазалык 2020-жылы 37 миллион чыгаша менен чыкты. 21-жылы 45 миллион. Бул баары көбөйүп келатат. Анткени бүгүнкү биздин тариф толугу менен жаппайт. Бүгүнкү күндө өтө чоң кырдаал ушу балдардын, биздин шопурлардын мусоровоз айдаган. Ошол жерде иштеген биздин грузчиктердин айлык манаясын көтөргөн. Бүгүнкү күндө балдар 18 000 колуна алышат. Бүгүнкү күнү ал аз. Ошо тарифтин өзүнүн себестоимостунда ошол айлыгын көтөрүү маселеси турат. Бүгүнкү күнү мынакей тазалык ишканасы жылына 280 миллион сомду чогултат. Бирок ошол 280 миллион сомдун чыгашасы бүгүнкү күнү чыгашасы 331 миллионду түзүп атат. Ошол себептен бүгүнкү күнү эртеңки бул ишкана айлыктарын көтөрүп, чыгашаларды жаап, жана ошол эле өзүнүн амортизациондук техниканын амортизациондук фондун толукташ үчүн бул тариф керек. Ошо менен бирге мына силер колдоп берген мына машиналар, мусоровоздор алынып атат. Бирок ошолорундай эртеңки күнү техникада срогу, иш срогу кыска мөөнөттүү экен. 5 жыл, 6 жылдан өзүнүн ошо эксплуатациялык нормасы менен бузула баштайт экен. Ошонун баарын алдын алыш үчүн, бу пландык ишин жүргүзүш үчүн бүгүнкү тариф керек. Мисал айтып кетсек, мынакей биз бүгүнкү базар экономикасында жашап атабыз. Бир ошо 41 сомго мына 22 сом 50 тиынга эчтеке ала албайт деп өткөнбүз. Керек болсо 1 литр суудагы бүгүн 25 сомду түзөт экен. Жана нанды алып келсек, нан ошол балдардын бардыгы ошол эле айлык манаясын көтөрбөсөк, балдар кетип атат жумуштан, чыдабай. Кыскача. Рахмат. Так, сөз Казыбек Кошкоровичте. Рахмат. Фракция «Интымак».
Ергешев Казыбек Очкурович. Годовой бюджет у вас какая сумма? Именно тазалыковский годовой бюджет составляет, он у нас состоит из двух показателей. Первый это с бюджетных муниципального заказа, то есть субсидии, которые уходят на дворники, это 650 миллионов. И отдельная категория у нас составляет расходная часть тазалыка 331 миллион. По ТБО, твердобытовым отходам. Вот вы здесь ссылаетесь на погашение кредита, что нет возможности, что в связи с повышением курса евро указали даже таблицу, что вы не сможете погасить кредит. Но ведь в то время, когда брали кредит, нас, депутатов того созыва, уверяли, что все предусмотрено и учтены все минусы, в том числе и повышение курса. То есть наперед уже учли приблизительно, насколько может подняться. Поэтому и были расписаны график погашения с учетом всех предусмотренных минусов. Я думаю, здесь не надо искать вину курса, а надо искать и сажать тех, кто разворовал кредитные деньги, и те, кто халатно отнесся вот к этому погашению кредита. Скажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день у нас частных компаний в городе по вывозу мусора? По вывозу мусора у нас по городу именно с хозсубъектами в основном они работают, 11 компаний. Вот 11 компаний, да? Ведь они же работают по этим же тарифам в прибыли. Почему они в прибыли, у вас в минусе? Казыбек Хочкорович, я немножко уточню. Многие они работают как раз таки хозсубъектами. Они с физлицами у нас работает только одна компания. Вот у нас в Октябрьском районе работала Казкомстрой, да? Казкомтранс. Вот они же по этому тарифу работали, правильно? Они работали по этому тарифу, поэтому у них почти 70% техники вышло из строя. Но они работали по этим же тарифам, но были в прибыли. Почему? Потому что, когда мы приглашали на заседание фракции, они сказали, что нормальный тариф, оно устраивает, и они выходят на прибыль. Поэтому надо внутри у вас предприятия разобраться. Нету нормального менеджера, поэтому вы идете в минус. Руководитель, он должен быть как и менеджер, как собственник, как свой бизнес, рассматривать и работать, прорабатывать это все. Разворовываются мертвые души, прописки, кража же этих же талонов на топливо. Как вы сейчас говорите, не хватает денег на поменять там элементарно колеса, покрышки, то это. Эти деньги, основная часть, тоже разворовывается. Внутри предприятия надо разобраться. Конечно, легче всего поднять тарифы и выйти на прибыль. И даже если тариф на вывоз мусора поднимем, то в городе будут ли изменения? Даете ли гарантию, что будут изменения и вовремя будет вывозиться этот весь мусор? Казбек Кучкорович, вы здесь, да, есть проблемы в тазалыке, мы это не отрицаем. Поэтому вот новые руководители, он на сегодняшний день старается, поставлены задачи для реформ поставлены, и мы согласно поставленным планам и в дальнейшем реформированию системы тазалык, мы думаем, в будущем решим эту проблему. Вот, пожалуйста, внутри надо решать это все, и не надо вешать на плети погашение кредита на горожан, которые разворованы. И еще, вот, тариф пенсионерам, малоимущим поднимать не собираетесь, да? Правильно же, да? Там тарифы для пенсионеров у нас не малоимущих, а именно пенсионеров, они оставлены по старому тарифу 22,50. Вот, а если там, где живут пенсионеры, прописано еще 5 человек, то с этими абонентами как будет? Но если с этими пенсионерами прописано, они же имеют свой доход. Тут у нас то есть будет разрез пенсионеров точно, пофамильно, да? Но она же в общем же будет платить. Ей определенная сумма, там, дочь, сын, у вас будет тариф платить так же, как все, да? Да. Ну, пенсионеры же они доход отдельно получают от... Вообще тариф по вывозу мусора... Казбек Кошкорович, время закончилось. Нету времени, не вышло еще, я же считаю вот.
Подождите. Здесь электронный подсчет идет. У вас 4 минуты вышло, 10 секунд. Заканчивайте, пожалуйста. Да, дайте-ка это самое. Я здесь смотрю, выключаю для чего? 3 минут еще нету. У вас 4 минуты было. Мы все смотрим, поэтому я предлагаю не вступать в перепалку. Заканчивайте, минута еще Дайте есть. я закончу свое. Я и говорю, заканчивайте. Тариф по вывозу мусора надо поднимать коммерческим организациям, предприятиям, юридическим лицам, да, но не физическим желательно. Потом вот скажите, пожалуйста, сколько у нас на сегодняшний день швейных цехов в городе? Порядка 854. Правильно говорите. Из них всего половина платят налоги, правильно? 400 предприятий, остальные не платят. Вот с такими предприятиями в городе у нас очень много. Вот с кем надо сейчас разбираться и точно брать, именно, чтобы оплачивали за вывоз мусора вот с такими предприятиями, которые не платят. По ним отдельная система. Спасибо, Хазбек Хушхош. Рахмат. Следующее слово предоставляется Манас Абдуллабековичу. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Абдуллабек уулу Манас, фракционный прогресс. Урматтуу Жыргалбек Жумадылович, айтыңызчы, канча процентке көтөрүлүп атат? Кыска проценттен соотношение. 86. Бул кимге 86? Бұл 86% азыркы биздин жарандарга. Жарандарга 86, да? Пенсионерлерге канча айтып коюңузчу мага? Пенсионерлерге 22 сом 50 теңге көтөрүлүп атат. В процентном соотношении сколько? 250-260%. Демек, биздин пенсионерлерге 256% көтөрүп атасыздар, ал? Ооба. Хоз субъекттерге канча процент? Хоз субъекттерге 95%. 95%, да? Түшүнүктүү. Кийинки суроо. Хорошо, сиз сунуштаган тарифти көтөрүп берели. Карапайым элге ошол 100%, 250% көтөрүлгөн, 90% көтөрүлгөн эмне өзгөрөт? Тазалыктан сырткары. Иш өзгөрөт. Биздин эртеңки бу тазалык менен проблемалар чечилет. Мен элди айттым, элге. Ишканага эмес, элге эмне өзгөрөт? Ошол ишкананын иши кылдаптуураак жана жакшыраак болсо, ошо элге бунун шарттары, мүмкүнчүлүк, тазалык, ошолорго качество услуг, предоставленный качество услуг. Качество эмне өзгөрөт? Ошондо кошумча контейнер коесузбу? Же күндө алып турасыңар мусорду деп так жооп берсеңиз мага? Бул боюнча бүгүнкү кырдаал, болгон кырдаал эң биринчи эмнеден келип чыгып атат? Техниканын жоктугунан, бузулганынан, ошол техникалардын убагында жаңыланбаганынан. Ошонун баары ишке ашат. Бул бизде система, жаңы цифровой системаларды киргизүүгө мүмкүн болот. Ошонун негизинде контейнерлерибиз жаңырып, машиналарыбыз жаңырып, ошол бүгүнкү завалдар жок болот. Хорошо, эгерде бүгүнкү күндө коллегалар колдоп берсе, качан ошол сиз айткандар өзгөрөт? Шарттар өзгөрөт, контейнер көрөт, күндө мусор алып каласыңар. Мына биз ушунун негизинде бул өзүңүз билесиз, ар бир техниканын амортизациясы болуш керек. Жок, кыска айтып койсоңуз, качан ошол сиз айткан шарттар өзгөрөт элге? Ушул жылдын аягына чейин элдер өздөрү көрө баштайт, сезе баштайт. То есть күзгө чейин биздин шаардагы тазалык боюнча кырдаал толугу менен түптөр менен өзгөрөт, туурабы? Мен мындай айтат элем, бул боюнча толук иш план бар. Мен жооп берейинчи буга. Сен мындай да, берге деген тарифти алып чыгып атасың. Өзгөрөт, таза болот шаар деп айтпайсың. Эмне духуң жетпей ошого. Тазалаганда шаарды. Туура суроо берип атат. Мындай тигиндей деп айланып баарыңар саясатчы болуп кеткенсиңер. Таптаза болот шаар. Мына 74 техникага акча бөлүп бердиңер. Тендерди өткөздүк, акчасын төлөдүк. Техника жаңы болот, шаар таза болот. Контейнерлерди подземныйын коебуз, раздельный мусорду сессияга киргизебиз, тазартабыз шаарды. Чогуу тазартыш керек. А эмне иштеп жүрөсүңөр анда берде? Кыңк-мыңк деп. Духуңар жетпесе. Жооп бериш керек, туура суроо берип атат. Таза болот деп айтты. Сен корксоң, мен жооп берейин. Жакшы экен, анда буюрса күздө биздин шаарыбыз тазалык боюнча маселе болбойт экен буюрса. Мен кийинки суроом. Бүгүнкү күндө Комтранс кетти, Комтранстын карызын тазалык топтоп атат. Эмне негизинен топтоп атасыңар элден?
Комтранс үчүн эч ким топтогон жок карызын. Анда сиз элге келген счетторду карасаңыз, ушул Комтранстын карыздары бүгүнкү күндө тазалыктын эсебинен келип атат. Ушуну такташтырып койгула анда. Жарайт, ал өзүнүн шарты бар. Урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, мен өз оюмду айтып коеюн. Мына бүгүнкү күндө биздин урматтуу президент айтты, май айынан баштап электр энергияга 1 сом көтөрүлөт деп. Андан кийин Акылбек Жапаров айтты, сууну көтөрөбүз, суунун баасын көтөрөбүз быйыл деп. Андан кийин мэрия жакында маалымат чыгарды, тарифти көтөрөбүз деди, 15 сомдон 32 сомго чейин. Мына бүгүнкү күндө биздин карообузга эми мусорду өзүңөр уккандай 80%тан 260%ке чейин көтөрөбүз деп алып чыгып атышат да. Бүгүнкү күндө биз бардыгын 1 жылда, 1 моментте 256%га чейин көтөрсөк, анда элди эртең жыгып алганга алып барабыз баарын эле. Суусун, светин, мусорун, транспорт дагы болсочу. Ошондо мен сунуштайм, көтөргөндө поэтапно быйылкы жылы суу, свет болсо дагы мындай мусордун тарифин кийинки жылдары, болбосо наркы жылдары көтөргөнгө сунуштайм. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, карап көрүңүздөр өзүңүздөр. Ушул маселе боюнча жакшы талкуулап анан бир чечимге келели. Рахмат. Мен сенин сурооңа жооп берейинчи, жолдош депутат. Элди депутаттар ойлоп атасыңар жакшы. Бирок эртең элдин мусорлору чыкпай 18 сом 50 тиынга бир айга мусор чыгарганга эсептеп көрбөйсүңөрбү? Bir paçka sigaretin bağısı 100 som bolsa, bir ay 18 som 50 tiyinga kantip musor çıkarabız. Janagı tуура айтып атасың. Свет көтөрүлүп атат, тепло көтөрүлүп атат, суу көтөрүлүп атат. Же болбосо 5 сом 80 тиынга bir айга кантип суу бересиң? Барыңар билимдүүсүңөр, депутатсыңар. Анан мындай бул нерсени саясат кылбаш керек. Саясат мусорго чыкпай, шаардын баары мусор болуп калганда ошондо саясат болот. Силер ошондой саясатта калып турсаң керек сен, наверное. Бирок биз дагы туура түшүнөбүз, бардыгын адына моментине көтөрбөйбүз. Мына азыр мусор маселеси абдан актуальный болуп атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына техника алып бердиңиздер, жардам бердиңиздер. Буга чоң рахмат. Биз ошого жазга ушул кварталдын аягына техниканын баары келет, жана 74 техника. Анан тарифный политикасын тууралап чечип берсек, жанагы абонентский базасын күчөтүп атабыз, энергетиктер менен бир квитанция менен беребиз. Биз шаарды тазалашыбыз керек. Андан кийин мына биз жанагы электр энергияга, теплого, башка нерсеге деген агентство кабинет министрликтин деңгээлинде көтөрөт. Биз ошолорду карап көрбөйсүздөрбү? Сотканын единицасына 400 сомду салып койсо болот, 18 сом 50 тиында бир айга мусорго төгүп койсо болбойбу? Мына ушунун баардыгын салыштырып караш керек да. Бир пачка сигаретти тартпай коюп, 100 сомду мусорго төгүп койсо болот да. Анан кийин процентке отуруп алып эле, анан кийин саясат кылып эле, мына туура айтып атат, бу жерден көргөзгүлө. Мына элге жакшы көрүнгөндө мусорду тазалап жакшы көрүнөлү. Мына смог болуп атат ушул маселе. Мусорозавод куралы деп атабыз, тарифтерин тууралап берели деп атабыз. Элге нагрузка болбосун деп поэтапно көтөрөлү деп атабыз. Ага кошулам мен. Барын эле подряд көтөрбөш керек. Бирок ушундай мурдакы жетекчилер шаарда көтөрбөйбүз, мен жаман көрүнбөйүн, жарым жыл иштеп турайын, 1 жыл иштеп турайын деп ушул акыбалга келип калганбыз. Бир убакта бир адам жоопкерчиликти алыш керек да, сиздер да жоопкерчиликти алышыңыздар да керек да. Чогуу биз менен. Биз жакшы көрүнүп, биз көтөрбө дедик, булар көтөрүп салды да, эртең избирательдериңердин районуңарда мусор толуп жатса, эмне деп айтабыз анда? Мына ушу депутат каршы чыкты эле, мусорго толуп кеттик, момундай акыбалга келдик деп айтабызбы? Мына ошондо саясат болот. Мусор чыкпай калса. Ошон үчүн сиздерди чакырат элем, урматтуу депутаттар. Эми мында башында жакшы жардам берип атасыздар, жана техника жөнүндө аябай жакшы колдоп бердиңиздер. 15-жылдан бери бир да техника алынган жок. 74 единица техника алдык. Жана Комтранском боюнча да суроо бердиңиздер. Да, Комтранском выгодный болуп атканда иштеген. Машинеси эскирип, запчасть бензин бар кымбаттаганда чыдабай качып кетти. Комтранском. Мен аны сурадым, өткөндө да айттым. Иштей бербейсиңби десем, жок, мен мындан ары иштей албай калдым, уже частный компанияда чыдабай калды. А частный компаниялар эмненин эсебинен жасап атат? Частный компания кафе, ресторандардын тарифтери башка, договаривается. Наличка менен иштейт алар. Анан биздин жанагы тазалыктын ичиндеги болуп аткан мыйзамсыз көрүнүштөрдү биз бетин ачып атабыз. Чеке-чекесин көрүп атасыздар.
Канча киши жоопко тартылды. Бир эмес 3 жетекчисин тең алмаштырдык. Азыр күч органдар иштеп атат алар менен. Анда көрөсүздөр, угасыздар. Анан ушул немеде тарифти колдоп бериңиздер. Биз дагы азыр сууду мусордун маселесин чечсек, анан кийин элге да нагрузка болбосун деп, кийинки убактарда сиз менен карап көрөлү кийинки тарифтерди. Одновременно баарын көтөрөлү деген жерибиз жок. Айла жоктон болуп аткан нерсе. Бирок бир жагы да бар, биздин кээ бирки госслужбада иштегендердин зарплатасы көтөрүлдү. Мугалимдердин, медиктердин зарплатасы 100%-тен 2 эсе көтөрүлүп атат. Кээ бирки мага приемга келген кишилер да айтып атат, ушу 18 сом кантип мусор чыгарасың деп. Же болбосо 5 сом 80 тиынга деп өткөндө кабинет министрликтин айткан эң низкий тариф мына Бишкек шаарында болуп атат. А шаар деген өсүш керек да, развитие болуш керек да. Бар тупикке келип такалгандан кийин сеттерибиз өтпөсө, же мощность жок болсо, электричество жок болсо, канализация жок болсо, техникабыздын баары эскирип бүтсө, анан биз эртең кантип шаардыктарга шарт түзүп беребиз? Ошол жагын дагы ойлоп коюңуздар. Менимче сиздерден өтүнүч ушул тарифти колдоп бериңиздер, анан кийинки тарифтерди анан кийин сиздер менен акылдашып сессияга келгенде айтыңыздар. Мына нагрузка болуп кетти, бат-бат көтөрбөйлү, муну кийин көтөрөлү, муну кийинки калтыралы деп, ошондой сбалансированный кылып иштейли да. Чоң рахмат. Элюк Мырзакулович, Манас Абдуллабекович. Эмрек Мырзакулович, бул жерде саясат жок. Мен факты менен сизге айттым, мынча процент көтөрүлүп атат, мындай болуп атат деп. Өзүңүз да мына кошулуп кеттиңиз поэтапно деп. Менин сунушум поэтапно көтөрүлдү деп айттым. Поэтапно көтөрүлдү. Мына быйыл 3 нерсени көтөрсөк, мусорду кийинки жылы көтөрүлдү деп атат. Баарын бир мезгилде көтөрсөк, элди кыйнап алабыз. Ошо мен дагы муга кошулам. Азыр мусор актуальный болуп атат. Мусор чыкпай калып атат. Көрүп атасыздар. Жилмастиктерде анан техниканын дагы проблемасы бар. Анан кийин сиздер менен акылдашып кийинкилерин карап көрөлү, кийинки тарифтерди. Баарын бир убакта көтөрүш туура эмес, негизи мен дагы ага каршымын. Рахмат. Эмки сөз Максат Жумакадырович. Доброе утро, уважаемые коллеги. Урматтуу вице-премьер, сизге бир суроом бар эле. Бул сиз тарифти көтөрөлүп атпайсызбы азыр? Ошол жакта деген тарифте пеня деген барбы? Жокпу? Негизи азыркы тарифте именно пеня системасы жакшы каралган эмес. Биз ошону да киргизип, ошол жагында толук кандуу карайлы деп атабыз. Жаңы система, биллинговый системаны. Бүгүнкү күндө дебиторский кишилердин карызыңар канча? Азыркы күнү 119 миллион. Канча? 119 миллион, анын 100 миллион ошо эски мурда калып кеткен. Рахмат. Коэффициент накопления мусора бүгүн канча? Жылына азыркы маалда 350 тонна вывоз болот. Нет, коэффициент накопления мусора. Сколько у вас составляет? 1,2. 1,2? Да. Я просто к чему вопрос задавал. Может быть, можно было просто не тариф поднимать, а коэффициент накопления мусора поднять. Оно помогло бы спасти ситуацию? Ну, азыркы АВР системасы менен биз коэффициент накопления мусораны ошо 1,2 менен бекиттик. И это в последующем мы будем пересматривать. Может, это вопрос к первому вице-мэру? Если бы мы подняли бы вместо поднятия тарифа саму коэффициент накопления мусора, если бы мы подняли бы, это спасло бы ситуацию? У меня сейчас нет этой информации, именно связанной с коэффициентом. Хорошо было бы, если бы вообще мэрия подготовила. Почему? Потому что... Ладно, давайте дальше вопрос. Я почему пеню спрашивал? Сегодня, я как понимаю, во всех организациях, где предоставляют счета для горожан, там есть понятие пени, если своевременно не оплачивать. Но сегодня, к сожалению, у Тазалыка оно никогда не было. Поэтому хотелось бы заранее внести предложение, чтобы, может быть, сегодня и этот вопрос рассмотрим, хотя бы начать для юридических лиц, кто сегодня не оплачивает, пени включать. Это раз. Во-вторых, очень сильно надеюсь, передо мной сидит новый руководитель Тазалыка, Алиев Рамис Алиевич, да? Лично наслышан о ваших профессиональных и человеческих качествах. Одна просьба, не забывать, вы пришли из правоохранительных органов, как бы, там гражданский сектор, то есть это абсолютно разный сектор, то есть в качестве, именно
по работе с сотрудниками. Имейте в виду по работе. По поводу единого центра биллинга, хотел бы, пользуясь случаем, пока мэр здесь, тоже внести предложение. Реальный биллинговый центр сегодня создать. Почему? Потому что то, что сегодня тариф к нам приходит и говорят о том, что это биллинговая система, я не согласен. Почему? Потому что это два чека объединены только в одном чеке. А биллинговый центр, это должно понимать, что один центр принимает все оплаты, и оно без человеческого фактора распределяет по оплате. Тогда, я думаю, человек будет бежать за тем, чтобы эту квитанцию погасить. Тогда, я думаю, у вас уменьшится дебиторская задолженность. Почему? Потому что мы сегодня понимаем, что, получив квитанцию за свет, мы обязательно пойдем, хоть ночью мы оплатим. Но когда вопрос касается вывода ТБО, мы можем ее в полочку откладывать и говорить, нет. То есть для этого и предлагается создать единый... Может, да, я закончу? Поэтому предлагается как бы создать реальный биллинговый центр. У нас есть центр цифровых технологий, который 86 миллионов в год получают. Хотя бы они могут продукт подготовить или же обратиться к услугам частной компании, чтобы в муниципалитете работала биллинговая система. И чтобы эта система сама определяла, то есть где нету человеческого фактора, я думаю, любой человек будет идти бегать за погашением квитанции. Почему? Потому что центр он не будет знать, где можно быть. Если даже, допустим, 10 сомов мы не доплатили, значит, у этого человека все отключится, и вода, и свет, и мусор, и все остальное. А центр он будет сам распределять. Я думаю, вот таким реформам мы должны сегодня приходить. 10 секунд добавьте, закончить, депутат. Чтобы завтра мы уже реально могли видеть плоды того, что поддерживаем поднятие определенных тарифов. Да, сегодня мы от мэра услышали лично о том, что он гарантирует, что завтра будет чистота. Но я думаю, пока к таким реформам не придем, система может воспользоваться. Биллинговая система совместно с Минэнерго сейчас прорабатывается в пилотном режиме. Мы внесем. Спасибо. Талай Болотбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу сессияга катышуучулар, урматтуу Эмилбек Мырзакулович. Могу справка обоснованияда жазып турсуздар да, экономических и социальных последствий не имеет депчи. Как это не имеет? Кантип жаздыңыздар ушуну? Жыргалбек Жумадилович, сиздин колуңуз менен келип атат да? Боло. Теме текущий тариф менен азыркы эң чоң социальный экономикалык азыр кымбатташына караганда бул эме көп эме потребительский корзинада бул эң кичинекей тариф болуп эсептелет. Мисалы эсептесек, өткөндө среднесрочный тариф потребительский корзиналын алсак, бул өзгөрүү болгон 0,02% түзөткөн. То есть социалдык экономикалык эмеси бар да, последствиясы бар да. Ошон үчүн мындай карап койсоңуздар. Андан кийин мына 2016 жылы, то есть мен тазалыктын дагы башчысын угуп койбойлубу? Ушу биз көп эле көрүп жүрөбүз да, угуп атабыз. Коррупционный схемалар бар деп. Ушул боюнча эмне иштер жүрөт? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Ошол боюнча азыр өзүнчө эле план түзүлгөн, бирок тилекке каршы ошонун пландын мореки камералар расмий түрдө айтпайм, если керек болсо, сиз менен жолугуп, мен да түшүндүрөм ар бир фракцияга же кайсы иштер пландоодо. Уруксат болсо, анткени тигилер да угат, кимдин үстүнөн ошол план түзүлгөн. Мейли макро ар бир депутатка мен же сессияга берем, бирок камералар болбосо, анткени бул деген коррупционный схемалар мен бузайм деп атам. Анан кимдин үстүнөн, ал мурунку иштегендердин үстүнөн, азыркы иштегендер үстүнөн. Алар азыр камерадан укса кичине туура эмес болуп калат го, мен бүт пландарым мен не кылам, кантип коррупцияны жоюм. Эми мындай да, 2016 жылы акыркы жолу көтөрүлгөндө тарифтерчи, анан бизге берген материалдарды карап көрсөңүздөр, только проблемалар да, ушундай зарплаталар аз, жана башка да. Программа хотя бы развития эмес, улучшение хотя бы. Мен ушу комиссияда эле айттым эле, мындан бир 20 күн, 1 айдай болуп калды го.
ошол комиссияда айтылгандан кийин кача улучшение эмне кыласыңар? Мына азыр Эмилбек Мырзакулович айтты, мына таза болот, аркы берки деп. Ушул экени бизге азыр тарифти көтөрсөк, ушундай болот деп айтсаң, бизге материал берсеңиздер эмне болбойт беле? Урматтуу депутат, мен ошол жанагы тариф боюнча мындай болуп атат. Неге биз биринчи проблемалар айтып койдук? Мен бир эле проблема айтып коем. Мына неге мусор чыкпай атат? Бир эле проблеманы. Тазалык айына 200 тоннаны коротот бензинди, ГСМди. Тазалык. 2005 тарифти карасак, бекитилген тарифти, анда бензиндин баасы, ГСМдин баасы 35 сом экен, дизелдин баасы. Азыркы күндө 72 сом болуп атат, 72 сом. И маселе андай болуп атат. Мен мына мага берип атат 100 миллион сомду берип атат жылына, мына бар 4000 тонна бензинди ал дейт. Бирок фактически мен эмес, мага чейинки да директорлор чыгып туруп, фактически 4000 тоннаны эмес, 2000 тонна алып атат. Анан кийин любой директор не кылат? 2000 тонна алгандан кийин, мисалы, Акбосого жумасына 2 жолуна алыныш керек мусор, бирок тилеге каршы любой директор жылдырып атат. Айла жоктон бензин жок болгондо ал жылдырып атат. Жумасына 1 жолу алып атат, айына 1 жолу. Ошон үчүн ошол проблемалар экен. Ал бир эле ГСМдин выпадениясы жылына 52 миллион сом болуп атат. Тазалыктын выпадениясы эле. Ошол бааларды эгер салыштырсак, 2015 менен 2022 бааларды салыштырсак, 52 миллион сом выпадение болуп атат. Жок, ал проблемаңыздарды түшүндүк, бирок деген ошо кантип жакшыртасыңар? Ошол эки боюнча, мисалы үчүн, мына маршруткалар боюнча тарифти көтөрсөк эле укмуш болот дедиле. Мына азыр ошо бойдон эле мурунку кандай маршрутка болсо ошондой эле да. Азыр деле тазалык деле. Ладно, көтөрсө макулдугубуз никто не спорит, что баягы убактысы келди. Инфляция тиги аркы берки деп атасыңар, туура. Бирок көтөргөндөн кийин эмне иштер болот? Ошо эки кандай улучшение болот? Развитие жөнүндө сөз айтпай эле коелу. Кача улучшение боюнча бизге материалдар бербейсиңер. Мына мисалы үчүн мен силер мынчага көтөрүп берсеңер, мен могу эркин жасайт элем, мындай кылат элем деп. Андай пландар бар. Мисалы, тазалыктын негизи азыркы күнгө 80 машина керек да. Мусора уборочный машина 80 машина керек. Бирок ошол акыркы тилеге каршы 6 жылдын ичинде бир да машина алынбаптыр. Вот. Эгер тариф көтөрүлсө, 41 сом болсо, меники высвободенный доход бир 20 миллион сом тегеринде болот да. Анда жылына буюрса бир 5-6 жаңы машина алып келем. Ал бир эле факт. Бир 5-6 машина алып келем. Эмени билесизби, тиги коррупция дедиңиз, мыйзам эмне деп аталат? Коррупция боюнча. Коррупция определениясы? Жок, мыйзам. Коррупция боюнча мыйзам бар да. Аталышын айтып бересизби? Элементарный вопрос да. Закон о противодействии коррупции бар деген. Август 2016. Ушул мыйзамды кабыл алсаңыз, анан Эмилбек Мырзакулович сизге суроо эле да. Сиздин оюңуз кандай? Эми мировой практика частный компанияларга өтүп, аутсорсинг өтүп, ушул программа кийинкиде ушундай оюңуз барбы же кандай? Бул мунун эки жагы бар экен. Менин жеке оюм ушу аутсорсингке бериш керек деп. Себеби деген биздин мусорду ким тазалайт, же болбосо освещение ким жарык кылып берет. Бизге элдерге, шаардыктарга айырмасы жок. Шаарды тазалап берсе болду, освещениени оңдоп берсе болду, жолду оңдоп берсе болду. Бул расходная часть бюджета. Бирок бул мусор боюнча дүйнөлүк практика көп шаарларды ишчетип көрдүк. Мунун саясий жагы да бар экен да. Саясаты да бар экен. Мен көп компаниялар менен иштеп атам. Мисалы үчүн тазалыкта 1,5 мың иштейт. Эртең саясат кылат дагы, жанагы Комтранско окшоп, нужный моментте машиналардан тыштап туруп кетип калат. Шаарда 2 күн мусор чыкпай калса, 1 күн мусор чыкпай калса, бул саясатка айланып, антисанитария болуп кетет. Бул жагы да бар. Негизи аутсорсингке берген жакшы. Мисалы үчүн сиздерге келебиз, буйруса, жана Чехиянын компаниясы менен биз сүйлөшүүлөр почти бүтүп калды. Биз данныйларды бердик. Шу чектер бизге наружное освещениени биз аутсорсингке бергиле. Ческий 10 жыл гарантия берген прожекторларды коелу дейт. Өзүбүз инвестировать этебиз, опорасынан бери алмаштырабыз. Жанагы горсветиңерде, мисалы үчүн расход электроэнергия 7 миллион сом биз айына
за стоимость электроэнергия төлөп атабыз. Алар айтат, біз 70% экономия кылып атабыз, мыш жерден экономить этебиз дейт. 180 киши горсоветиңерди иштеп атса, мен 20 дейт, автоматизированный болот дейт. Мына ушундай аутсорсингтер болсо, биз судовой система колдойбуз мындайды. Бирок баарын эсептеп, обосновать этип, ушундай болсо, биз сиздерге жана горсовет боюнча келсе киргизебиз. Ушул жерден сиздер дагы кийин ар кандай суроолор болуш үчүн өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып, сунуштарыңызды берсеңиздер, карап көрүп, ошондой нерсеге барышыбыз керек негизи. Эмилбек Мырзакулович, ушул мына ушул тазалыкта курирующий вице-мэр текучий кадр кайра болуп кимден сурарды билбей калып атабыз да, аягы келипчи. Анан кийин ушу эми сиз мэр катары бир 5 жылга шайландыңыз, өтөйсүз, дайындалдыңыз да. Анан кийин ушул сиздин айткан сөздөрүңүз жакшы, бирок ушул сөз бойдон калбаса да, ушул айтканыңыздардын баарын аткарсаңыз. Себеби деген эми бул публикага кетти, сын ийлерге чыгат дегендей. Ошон үчүн ушул тазалыктын ишин жакшыртуу боюнча 1 айдын ичинде бир эме алып келсе, мондай кылабыз депчи. Эч ким спорт эткен жок, ооба тарифти көтөрүш керек. Ол уже чын эле ушундай кыйын абалга туш болуп калды да, бирок Талай Болотбекович, регламентти сактайлы. Добавьте 10 секунд, закончить. Ошон үчүн 1 айдын ичинде программа по улучшению тазалыкты алып келсеңиз туура болмок деп ойлойм. Рахмат. Рахмат Талай Болотбекович, эмки сөз Улан Алмазбекович. Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер, урматтуу биздин төрага Эмилбек Мырзакулович. Көп эле суроолор берилип кетти, менде 1-2 эле суроо калды. Жыргалбек Жумадилович, ошол жана көтөрүлгөн тарифти азыр 40 канча сом болот дедиңиз? 41. 41 сом. Ошол эмне кетет, ошону айтып бериңизчи, расширениясын. Бул жерден 28 сом бул тазалыктын ишмердүүлүгүнө кетет, ошо хоз расчетный деятельностуна. Жана БСПга кетет. Бишкек санитарный полигон 13 сом. Мен уккан маалыматым боюнча бизге комиссиядан келип, жаңы келген тазалыктын жетекчиси айтып берген боюнча, ошол жанагы айлык акысы да ошол жерден көтөрүлөт деди. Андан кийин анча мынча акча чогулат, кийинки ошол техниканы жаңыртканга деди. Чынбы ошол? Мына эмеле Талабек эде айтып кетпедиби сурап? Негизги максат бул акча деген ошо амортизация основных средств, то есть жаңыланууга кетет. Кийин ошо менен чоң проблема бүгүн туруп калган карыздарынан кайра техника жаңыланбай, айлык акыны балдарга көтөрүп, бүгүнкү күндө бул социалдык мындай тармакта эсептеп келсек, абдан ылдыйкы жогоруда айлык алат, балдар чыдабай атат, кетип атат, ошолорго жогорулаганга кетет. Жана биздин ушул тазалыктын системасын цифровой форматка которууга, реформага кетет. Жакшы. Кичине мындай тагыраак маалымат айтсаңыз жакшы болмок да, берде кесиптештерге түшүнүктүү болсо көп суроо жаралбайт эле да. Мындай болот да, сиз айтып атасыз, айлык акысы көтөрүлөт, амортизация керет деп. Ошону четко расширениясы менен азыр бизде тазалыкта мынча алып атат, тариф ошол балдар же эжелер мынчадан кошулуп калат айлыгы, момча сом жылына чогулат, ошол жаңы техникага, амортизацияга ошол жака кетет депчи. Тагыраак маалымат берип коюңузчу, сизде болсо. Мына бүгүнкү күнү орто эсеп менен биздин балдар, ошо грузчик водительдер 18 000 сом алат. Бүгүнкү күнү ошолорду жок дегенде 27 000 сомго айлык манаясын жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан тышкары мынакей өткөндө Эмилбек Мырзакулович айтып кетти, техника алып атабыз. Тазалыкка эле биз азыркы күнү 28, ошо 74дөн 28 техникасы ушу тазалыкка келип атат. Ошолордун алып аткан себеби бул хозрасчеттик мекеме өзү амортизация жүргүзүп жаңылануу болуш керек болуп 5 жыл 7 жылдан бери эчтеке болгон эмес. Ошону бул өзүнүн чарбалык жумушта пландык түрдө болуш керек да. Бүгүнкү акыбалга ошондой болбош үчүн. Ошондо бюджеттен акча албай
тазалык ишканасы өзү ала баштайт. Андан тышкары жанакы өзүнүн системасын бу биздики абоненттик базаны күчөтүш үчүн дагы бизге жаңы цифровой техникалар керек, программалар керек. Ошону да күчөтүүгө бул каражаттар дагы берилет. Андан тышкары мынакей бүгүнкү күндө ЭБРРдин каражаты таза төлөшүбүз керек кредитти. Ошого да бул ал да өзүнчө көйгөй жаратып атат. Ошого да бул тарифтин көтөрүлүшү дагы бир ирет түздөлөбүз ошондочу. Ачык эле айтканда тазалык бүгүн бара карызга барып атат. Ошону пландык түрдө иретке келтиришибиз керек. Жана коюлган максаттагы шаарды тазалоо боюнча толук кандуу биз толук реформаларды жүргүзүшүбүз керек. Ошонун баарына кетет. Рахмат. Анда менде дагы эки суроо калды да, могу элдин карызы азыр көп эле тазалыктын алдында турабы? Жана айтып атпайбызбы, азыркы малда дебитордук карыз пландык түрдө чогултуу иретүү күчөдү. Тазалыктачы мисалы айтып кетсек, бүгүнкү план боюнча 251 миллион чогулуш керек болсо, тазалык азыр 271 миллион чогултуп атат. Анын бардыгы ушул кичине кыскача эле элдин карызы барбы тазалыктын астында? Бар. Анын канча? 119 миллион. Азыр тариф көтөрүлбөй ошол жагынан биринчи рычагты карап чыгыш керек, чогулткан боюнча. Менин оюмда. Анан экинчиси баарына эле маалым уже да айтылып да кетти, тазалык ичинде чоң мафия бар. Ошол мафияны эртедек жоюңуздар, антип тариф көтөрүлгөндө соответственно акча көбүрөөк түшөт тазалыккачы. Кайра эле ошол мафиянын чөнтөгүнө түшө бербесин. Менде эле ошол сунушта. Болот. Рахмат. Рахмат, эми сөз Рыспай Аматовичте. Рахмат, Ашок Камбарович, урматтуу депутаттар. Жал Жуманович, биздин туруктуу ТЖК комиссиянын профилдик комиссиянын корутундусунда экинчи пунктта белгилеп кеттик эле. Депутаттардын сунушу менен ушу профилдик комиссияда ушул маселени талкуулап, пенсионерлер боюнчачы. Ошол пенсионер боюнча токтом долбоордун пунктуна баасын дагы сиз расмий айтып койсоңуз, комиссияда 22 сом 50 тиын деп айткансыздар, э? Ооба, эски тариф менен 22 сом 50 тиын пенсионерлерге. Ошол анан ошону токтом долбооруна пунктка киргизип койсоңуз, токтом долбоорун азыр иштеп турупчу, пенсионерликти өзүнчө кылып. Себеби биз 15-жылкы баягы токтом долбоордо өзүнчө кеткен да, пенсионерлердики деп өзүнчө белгилеп. Андан кийин дагы маселе бар, немесин 1 марттан башталат да бул, э? Же 1? Ооба. Ошонун дагы датасын так белгилеп айтып коелу. Анан урматтуу депутаттар, профилдик комиссиянын төрагасы катары мен кайрылып кетет элем да. Биз профилдик комиссияда мына баардык фракциялардан мүчөлөр бар. Бул маселени карап чыктык. Бир эле таштанды ТБО проблема эмес, башка деле ошол деле суу азыр маршруттук таксилердин дагы немесин киргизип атышат, сунуштапчы. Эми аны баягы сессиядан өзүңүздөр көрөсүздөр. Бирок биринчи иретте мына ТБО маселеси боюнча таштандынын биз Бишкек шаары кеч калдык. Эмне себептен дегенде баягы факты менен сүйлөйлү. Жалал Абад шаары эч жак эле былтыр көтөргөн 40 сомго. Ал жерде пенсионерге да льгота жок экен. 100% Жалал Абад шаары 40 сомдон чогултуп атат бүгүнкү күндө. Токмок шаары 35 сомдон чогултуп атат былтырдан бери. Бишкек мына быйыл эми көтөрүп атат, азыр талкуу болупчу. Анан ошондагы урматтуу вице-мэр мындай так даана неме депутаттарды ынандырып айтсаңыз, себеби профилдик комиссияда биз карап депутаттарды изилдеп ушул маселени ичинен тыкыр карап чыктык. Албетте депутаттарда баягы суроо болуш керек, ошо так мына ынанымдуу жоопторду берсеңиз. Мен айта алам, Бишкек кеч калып атабыз. Бишкек азыр кара балта карап атат, тарифин булар туура эмес көтөрүптүр, кара балта кайра башынан көтөрөбүз деп атат. Себеби алардын көтөргөн баасы актабай атат өзүнчү. Аз каракол карап атат, Ош карап атат азыр. Ошон үчүн тазалык менен баягы ТБО менен күрөшөбүз десек, бул тарифти мындай так көтөрүп, анан эртеңки күнү реформа, тазалыкта реформа деп так айтыңыз, мына ишенимдүү.
Чтобы депутаттарда өзүн эмне бул эме депутаттардагы неме микрофон что-то мен сүрдүп атам микрофон. Работает, да? Ишенимди айтыш керек да, себеби депутаттарда баягы добушун берип, бул эми өткөндө да президент айтпады, мен непопулярный тема да. Ар бирибиздин өзүбүздүн шайлоочуларыбыз бар. Мен аны туура түшүнөм. Мен деле баягы тариф көтөрүлсүн деген тарапта болуп келген эмесмин да. Бирок бүгүнкү күндө 7 жылдан бери тариф каралган эмес. 7 жылдан кийин келип атат. Анан бая мен кесиптеш Манас Абдулович пенсионерлер боюнча көтөрдүм. Маселе 6 сом болчу да. Эми мындай калыс карап көрөлү, ама 6 сом чын реалдуу эмес да. 1 минут неметип болду. Что-то меники 10 секунд добавьте депутату. Ошо бүгүнкү күндө тарифти көтөрүп берели, анан реформаны азыркы жаңы жетекчи тазалыкка коелу тапшырманы. Ошо реформаны туура тагдана алып келип, ушул сессияга өзүнүн отчетун берсин. Рахмат. Рахмат. Салымбек Бактыбекович. Рахмат. Қонысбек Камбарлевич. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Мен кесиптештерим көп суроолорун айтып кетти, бирок мен кошумча айта кетсем, урматтуу Жыргалбек Жумадилович, азыр мына кесиптештерим абдан жакшы сунуштарды айтты. Кээбирки кесиптештерим каршы пикирин айтты. Кээбирки кесиптештерим өзүнүн макулдугун айтты, бирок сиз бир нерсени унутпаш керексиз. Тазалык бул шаарда эң маанилүү, эң керектүү, анан эң көйгөйлүү керек болсо. Себеби тазалык бир күн иштебей калса, биз билдик, көрдүк эмне болду Октябрьский районда. Ошол себептен сиз бүт убакытта эстеп жүрүңүз. Мына азыр Эмилбек Мырзакулович айтып кетти, биз аутсорсингти жакты карап атабыз деп. Мен кесиптештеримдин көбү деле аутсорсинг жакты жакшы көрөт. Мен деле кээ бир учурда аутсорсинг деп коем, бирок аутсорсинг менен абдан абайлаш керек. Сиз баягы Комтранскомду көп жерде айтып жүрөсүз. Алар баягы пайда таппаганынан кетип калды, бирок Комтранскомдун кеткен себептери башка жерде. Биз аны жакшы билебиз. Мына мурунку созывдун депутаттары себеби Комтранском менен көп учурда сүйлөшкөндө Комтранском башка себептер менен кеткен. Азыр мына башка компания иштеп жүрөт. Бул баягы тарифке тийиштүү айткан жокмун. Бул сизге мен баягы частный компаниялардын кичине абайлап жүрүш керек. Себеби Октябрьский райондо болгон окуялар эгер кайтала турган болсо, баарыбыз бул жерден кетиш керек болобуз. Себеби элдин баягы ишеничин актаган жок болобуз. Ошол себептен баягы тазалыктын мына Улан Алмазбекович абдан туура ойду айтты. Эң биринчи ушуну караш керек. Тазалыктын кызматкерлеринин айлыктарын. Себеби баягы түнү болобу, күнү болобу, жакшылык болобу, жамандык болобу, тазалыктын кызматкерлери ошол жерде жүрөт да. Эл баягы майрамдандан кийин алар жыштырат, эл баягы өкүргөндөн кийин алар жыштырып жүрөт. Ошол себептен ошол кишилерди, ошол кызматкерлерди жакшылап карап коюңуз деп эсептейм. Анан суроом, көп мына айдан бери ушундай эми сулук деп койсомбу жүрөт, что Первомайский районду мэрия пландаштырып атат. Дагы бир как пилотный проект Октябрьский сыяктуу башка бир частный компанияга берели деп. Ошол чынбы же жалганбы? Бул боюнча тактап кетейин, бул Октябрьский эми алда пилот бар. Бул да система аутсорсинг, бул жаңы требования менен мына бул да реформанын бир түрү. Биз деген жанакы өзүңүз болосуз, бул твердо бытовой отход, бул башка тармак, ал биздин буюрса жаңы долбоор завод курулганы менен ошо менен толук кандуу комплексно чечилет. Бул биз көздөп аткан нерсе, бул жана саночистка деген бар, муниципальный заказ. Ошо муниципальный заказга биз эски мурдакы 86-жылкы тех карталардан чыгып, жаңы тех карталардын долбоорун иштеп чыгып атабыз. Ошонун негизинде биз МТУ болуп, ошол жаңы аутсорсинг системасын киргизип атабыз. Анын негизинде эмне? Бул жаңы механизированный. Азыр көрүп атпайсыңар, бизде дворниктер иштеп атат, кол менен көбүнчө. Ошонун баарын жаңы биздин заманбап түрүндөгү техникаларды тартып келүү. Ошонун негизинде биз ошо аутсорсинг системасын киргизели деп атабыз. Жаңы долбоор менен, жаңы тех карт менен, жаңы положение менен анын баарын силерге ошо бекиткенге дагы сунуштайбыз.
То есть азыр силер баягы вывоз мусорду эмес, саночистканы киргизели деп атасыңар, туура? Болду, түшүнүктүү. Экинчи, баягы эле талап сизден, Жыргалбек Жумадилович. Анан баягы азыр жакшы айтып кетти, урматтуу Эмилбек Мырзакулович, баягы жакын арада баягы реформаларды алып келет, тиги бу депчи. Баягы абонентский базаңыз боюнча конкреттүү түрдө, ушундай тапшырма сизге берели, конкреттүү түрдө кандай долбоор, кандай жылыштар болуп атат абонентский базаны көбөйтүү боюнча. Себеби мен баягы президиумда айтып кеттим го. Октябрьский райондо азыркы күндө 400 адам жашаса, 140 000 адам төлөйт экен. Биз экөөбүз билебиз, туура? 400 000 адам жашайт. Бирок 140 000 жашайт экен. Ошону кантип биз чечебиз, кантип 260 000 адамды төлөтөбүз деп, ушу кандай долбоор, кандай реформа кылабыз, ошону сөзсүз түрдө алып келиңиз чогуу. Анан мен урматтуу кесиптештеримден айта кетет элем. Мына хос субъект, юрлица деп кечке айтып беребиз. Аларга көбөйтөлү, аларды сыгайлы депчи. Урматтуу кесиптештер, ошону кичине абайласак. Себеби акыркы учурда ошол адат болуп калды. Бул да микрофон менден сүрдүп отурушат. Акыркы учурда ушундай адат болуп калды. Кандай күнөө болсо ушу юрлица, хос субъектинде сыга турган болуп калдык. Алар деле мындай жакшыраак карасак, ошол эле физлицалар, бирок кичинекей ишкананы түзгөндөр да. Ошону кичине абайлап сүйлөшсөк. Анан үчүнчү, мына жаңы жетекчи келиптир, Рамиз Алиев, Рамиз Добавьте закончить депутату 10 секунд. Кечиресиз, эгер адашып калсам, мен да кошулуп кетет элем. Сиз абдан оор жерге келдиңиз, сизге ийгилик каалайм. Сиз жөнүндө жакшы сөздөрдү уктук. Адискөй, адам сапаттары жакшы деп, сизге ийгиликтер. Көп жетишкендиктерди сиздерден күтөбүз. Азыр эле урматтуу Эмилбек Мырзакулович менен сүйлөшүп отуруп, сизге абдан ишенет экен, сизден абдан көп нерсе күтөт экен. Биз да ушул нерсени бөлүшөбүз. Рахмат. Рахмат. Алмазбек Бактыбекович, уважаемые коллеги, 20 минут перерыв.